Так, ассаламу алейкум. Урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөр, кутмандуу кушак күнүңүздөр менен достор. Бүгүн 31-ай 2022 жыл Москва убакыты боюнча саат туугандар 2:30 болду. Урматтуу көрүүчүлөр, көңүл буруңуздар. Кезектеги автоунаа Шкода Octavia 2014 жылкы 1.2 турбо дизель автомат коробкада туугандар. Таксиге бар жогу даяр. Алдыңыздар страховкага кошулуп, сразу иштеп кете бересиздер туугандар. Видеонун башы менен сиздерге машинанын баасын айтып коеюн. 430 000 жакшы торг болот. Реальный баа коюлду туугандар. 1.2 моторду билесиздер, спортивный сыяктуу болот. Мен бир сыйра сиздерге көрсөтүп коеюн. Бинада дагы. Турбинада да ошончолук күч болот. Bir motorдун күчү мындай. Машинанын өзүнүн цвети мокрый асфальт. Так, эми сиздерге кузов боюнча ар жак бер жак боюнча бир сыйра маалымат берип өтөйлү. Машина бир сыйра көз паласаны жаңыртып алсаңыздар болот. Көрүп турасыздар, аз маз көчүп кеткен. Бирок вид нормальный экен, машинада вид бар. Молдингтер коюлган. Так, учурда кышкы дөңгөлөк турат. Жакы дөңгөлөк барбы? Жакы дөңгөлөк жокпу? Жакы дөңгөлөк жок экен, кышкы дөңгөлөк. Бир сыйра көз палас жаңылатып аласыздар туугандар, көрүп турасыздар сыртыны. Арт жагындагы алмаштырып алсаңыздар болот, же полный обклейка кылсаңыздар болот. Ал эми өзүңүздөрдүн каалооңуздар. 15-чи куюлма дискада. Так, кеттик эми ички салону боюнча. Бул жерде комплектация дагы жакшы экен. Полный электропакет, блокировка, разблокировка. Пробеги 271 113. Фаран выключательдери, штатный мафону, подогрев передней сиденья, кондиционер. Так, кошумча дагы DSG. Так, ички салон боюнча подлокотниктер ордунда. Ева коврик жакшы. Чехолдор боюнча чехолдору ордунда. Жакшы болду. Эми сиздерге арткы капот жагын көрсөтүп коеюн. Ого, мынакей. Меткалары бар жок ордунда арт жагынан. Так, бул жагы да ордунда меткалары. Мына арткы казанды дагы бир сыйра карап берейин. Казан жагындагы меткалары бар жок ордунда. Мындай жасалган эмес машина. Запаскасы бар. Детский кресло, ар жак бер жагы. Эми детский креслону алып калак дейм. Жабылганда жакшы. Мотор жагын көрсөтүп коелу. Опа! Так, 1.2 турбированный мотор бул жерде. Крылолор чечилген эмес, алдыңкы крыло. Капоттун крышкасы чечилген эмес, бирок мотор жагын бир сыйра жууп тазалап алыңыздар. Сол жак крыло дагы таза экен. Анан историясын өзү дагы билбейт экен. Силерге азыр видеонун жүрүшүндө вин-кодду дагы кошуп беребиз. Полный отчет алсаңыздар болот автотекадан. Мотордун защиткасы ордунда. Болгону моторду жууйсуздар. Ол эмени жабасыздар, мазгасына. Так. Калган жагыны абайлап мындай суу чачып жууп койсоңуздар болот. Вообще жуулуу эле экен мотор жагы. Бирок мотор ровно иштеп турат. Чем 1.6-га караганда 1.2-нин расходу аз, анан күчтүү болот. Бул жерде турбо. Турбированный. Так, мынакей туугандар, вин-код. Полный отчет аласыздар. Так, 2014 таксиге бар жогу даяр. 1.2 турбированный автомат коробка. Басы боюнча 430 000 жакшы торг болот. Налич алам десеңиздер, машинаны по факту келип көрүңүздөр. Өзүнүн цвети мокрый асфальт. Ушундай туугандар. Бүгүнкү видеобуз ушуну менен жыйынтык бар. Кийинки видеолорго чейин сак саламатта болуңуздар, ийгилик барыңыздарга.